Ассаламу алейкум. Дагы баягы регистрация боюнча тактап айтып кетейин, эмне болсо болот, кандай болсо болот. Көбү официальный трудовой договор жазатып, анан квартиранын негизине барып жазатса болот. Биринчи путь бул. Экинчиси болсо, ошол трудовой договор жок болсо, үйдүн ээси менен сүйлөшүп эле, физический лицо менен эле ал мен үйүмдү жыйнайт же баламды карайт деген колго жазалган эле ручка менен эле договор жазып, үйдүн ээси менен сиз физический лицо. Ошондой договорду алып барып дагы регистрацияны узартсаңыз болот. Анан эч кимде азыркы учурда трудовой, официальный трудовой договор жок, көбүнчөсүндө 95-99% болуш керек. Эмнеге андай жок анткени, иштеген жеринде анткени ар бир рабочийге, ар бир иштеген адамга работодатель бир жагы 43%, мен билишимче 43% налог төлөйт да. 100 миң алсаңар 40 миңи налоговойго кетиш керек. Ошондуктан баардыгы тең азыркы учурда ушундай жол жобосу менен иштейт. Көпчүгү трудовой договор түзбөй эле иштеди. Анан эмнеге азыркы учурда регистрациялар базадан чыгып калды? Анткени биринчиден айтайын, анткени мурун 5 жылдан бери эле, 5-6 таможенный союзга киргенден баштап эле закон кабыл алынган, трудовой договор менен регистрация узартылат юридический адреске деп. Бирок 5 жылдан бери эле ошондой узартылып келатат, законно бар, базада бар, бирок незаконным путем. Кандайча незаконным путем? Анткени ар бир адамда трудовой договор болгондон кийин ошол адамдын атына налоговойго, соцфондго өзүнүн проценти алган зарплатасынан начислять этиш керек. 24 миң минимальный зарплата, 10 миңден ашыгы налоговойго кетиш керек. Ошондуктан регистрациянын баары жазалган, жөн эле трудовой договор менен жазалат эле. Регистрациясы базага кирип, паркетке болгондон кийин эле ошол юридический адрес 5 айдан жоюлуп кетчү. Анан ошону азыр эч кандай налогго акча түшпөсө, баарында тең трудовой договор бар, бирок налог түшкөн эч ким жок. Баарында тең трудовой договор, пенсионный фонд, социальный фондга которулган акча жок да. Анан ошону азыр эми кандай закондо жазылса, то есть трудовой договор менен узартылат деген болсо, дал ошондой узартылууну талап кылып атышат. Бирок ошондо деле азыркы учурда трудовой договор официально жазап, ал базада бар. Ошону менен регистрацияны үйдүн ээси менен сүйлөшүп бар узартып алып атышат. Ошондо деле бирок ал дагы трудовой договор болгон менен ал дагы налог не начисляется. То есть бу дагы азыркы кылып аткан иш дагы временно болуп калышы мүмкүн да. Эми бирок временно болсо да, бул дагы бир 5 жыл болбосо да 3 жыл ушундай схема менен кете берсе керек деп ойлоп атам. Ошондуктан азыр эң туура жолу подъездерде бабушкалар бар, ичкендер бар, акча керек болгондор бар. Ошол подъездде кимдер менен жашасаңар, кайсы подъездде жашасаңар, ушакта консьержкаларга айтып, эй туугандар, мындай акчасын беребиз. Мындай кылып бизди регистрацияга коюп берсе эчтеке болбойт. Мына менин тууганым деле жүрөт, баары эле жүрөт. Бирок как положено 2 статьянан айтып коюшуңар керек. 1 жылга аркверкиге коюлсаңар, силерге еще коммуналдыгыңарга 9 айга коюлганда коммуналдыгыңарга неме дополнительный акча кошулуп келбейт да. Ошондуктан аларга түшүндүрүп айтып, коркпой эле мени регистрация кылып коюңуз. 10 миң берем, 5 миң берем, кто как договорится. Ошентип сүйлөшүп, азыртадан эмитеден аракет кыла берсеңер, баарында тең возможность бар. Азыр квартирага койгонго кантип, анткени ошол эле учурда мына биздин жакында тааныштарыбыз келди эле, ошол эле жашаган жеринде подъездеги абышка кемпирлерге сүйлөшүп эле баары тең туруп алышты. Бирок ал үчүн эмне кылыш керек, кстати, ошол жолун айта кетейин. Биринчиси трудовой договор керек, экинчиси паспорт, миграционка,
предыдущий регистрация баарын тең копиядан чыгарып алышыңар керек. Анан барганда мындай кагаз берет УФМС. Ошол кагазды бүтүр точкасына чейин тууралап толуктап жазышыңар керек. Анан ошол эле УФМСке ар кайсы жак ар кандай иштейт, ар кайсы райондо. Анан кээ бирөө онлайн запись, кээ бирөөсү живой болушат. Барып туруп, анан ошол эле учурда үй ээсинин паспортун пропискасы болгон жерин, анан паспорттун копия алып алышыңар керек. Үй ээси сөзсүз түрдө сиздер менен барыш керек. Анан барып ошол жерден ал заявление кол коет. Сиз кол коесуз, анан ошол жерде мындай бумага бар, образец. Ошол образецти үйдөн жакшылап толтуруп алгыла. Бир эмес, экини, үчтү. Почему? Потому что баргандан кийин аякта толтура очередь болот. Бир точка туура эмес болуп калса, бир үтүр коюлбай калса деп мындайча айтканда, сизди чыгарып ет, кайра келгенче ошо бир күнүңүз кетип калышы мүмкүн да, толук элечи. Анан ошонун баарын, процедуранын баарын өткөндөн кийин УФМСке барасыңар да, койдурасыңар дагы, анан буюрса легально 9 айга возможность болуп калат дагы, анан ошол эле үй ээси менен сүйлөшүп аласыңар, бүткөндөн кийин дагы акчасын беребиз деп. Анан ошолорго туура түшүндүрүп айтып койгула, коом услугаңарга эч кандай акча кошулбайт, кыла бергиле деп. 3 айлыктар болсо, 3 айлыктар Кыргызстандан жаңы келген болсоңуз, анда сиздики жеп жеңил. Барасыз дагы МФЦга барасыз, үй ээси менен эчтекенин кереги жок. Просто копии документов сделайте, миграционка, паспорт и все. Анан үй ээсинин паспортунун копиясын кыласыз. Барып ошол жерден эле кагаз, 2 кагаз толтурасыз дагы. Очередте эчтеке деле жок. 1 сааттын ичинде бүтө турган нерсе. Ошону кылып аласыз дагы, болду 3 айдан кийин кайра ошол эле үй ээсине сүйлөшүп коесуз. Мондай кылып сизди ыраазы кылам деп, анан ошону неметсеңиз болот. Кылып алсаңыз болот. Анан айта кетчү нерсе, Москвада үй барлар көп буюрса, анан ошол үй барлар айына 2-3 кишиден ашык үйгө регистрация койбоңуздар. Анткени андан көп койсоңор, мурун административный болчу, кийинчерээк азыр даже уголовный да болуп калган. Ошондуктан уголовный делого илинип судимость болуп калбаш үчүн азыраак койгула. То есть организация нелегальной миграции деген статья менен уголовный делого алып калыш. Айына 3-төн 2ден 3 айлыкка коюп койсоңор болот, 1 жылдыкка койсоңор 5-6 кишиден ашык койбогула. Ошол баарыңыздарга ийгилик түшүндүрүп эле айттым болуш керек деп ойлоп атам.